Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taalaga maqtoolor, al эми сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болгон болсун. Үйлөнүүгө даярдык жана никенин өкүмдөрү туурасындагы Ханафи алымыбыз Мустафа Зейнуддин Эфенди рахимахуллахтун китебинен пайдаланмакчыбыз 3-бөлүм Фи Сунанил Хитбати жуучулуктун сүннөттөрү туурасында. Адам үйлөнүүдөн алдын ата-энеси, кудалар, кудагыйлар кеңешип, келечек кудалар анан жолугушуп барып сөйкө салып Фатиханы окушуп жуучулукка барышат. Ошол жуучулуктун өзүнүн өкүмдөрү бар. Бул ошол 7-сабак. Ва минас суннати. Ошол жуучулукка тиешелүү, жуучу түшүп барууга тиешелүү кээ бир сүннөттөр. Янзур илал махтубат. Эркек адам куда түшүлүп аткан келечекте келинчеги жубайы боло турган аял затына карасын дейт. Карасын дегенде уяттуу жерине, мүчөсүнө эмес, бетине, жүзүнө төгүлүп бир карап, көз кырын салып карасын. Ошондой эле турмушка чыга турган, кимге турмушка чыгып атам, кандай бала болду экен деп, кыз дагы баягындай шахват көз карашы менен эмес, улуу сөз уят жок, тигилип бир карап койсун, кандай экенин билсин. Никеден алдын туура болот, анткени мына ошол көз караш бири-бирине болгон бул даият лил ульфати, кийинки экөөнүн ынтымагына, кийинки жашоосуна бул көз караш көп тагдырды чечип коет. Мындайча айтканда көп мааниге, чоң мааниге ээ деп атат. Имам Тирмизи жана Сунан Насаиде Мугайр ибн Шуба деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам таалимин алган сахаба, Аллах разы болсун, бир аялга жуучулукка түшүп барган болот. Кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, ушундай жуучулукка түшүп бардым дегенде, карадыңбы жүзүнө тигилип дегенде, жок дейт. Пайгамбар бекемдеп айтат, унзур илейха, жүзүнө бир ирет карап койгун дейт. Алымдар бул жердеги буйрукту ошол мустахаб сүннөт болот деп баса белгилешет. Үйлөнө турган келечектеги жубайыңа, аял заты турмушка чыга турган күйөөсүнө, жолдошуна бир тигилип жүзүнө карап койсун деп атат. Карагын фа иннаху ахра ю'тама байнакума. Анткени ошол кийинки жашооңордун таттуу, ширин, жакшы өмүр болуусуна көп нерсеге себепкер болот дейт. Муну түшүндүрө кетсек, азыр мына интернет айдыңы чыгып, адамдардын көбү соц тармактын курбанчылыгына айланып калган учурда түгүлүп жүзгө деле көп каралбай калды. Андан кийин бетти ар кандай сулуулук кылат деп отуруп башка нерселер көбөйүп кетти. Илгери чыныгы сулуулук бааланган учурда бетке кароо азыркы учурда деле бул актуалдуу көп нерсени чечет. Адамдын көзүнө, кашына, денесине, башына карап туруп, ал адамдын кандай экендигин мындай жүздөн жүз баса белгилебесе дагы турмушка болгон көз карашын, көзүнүн курчтугунан, көзүнүн бир жерде тике караганан, максаттын бийиктигинен, же Кудай сактасын караганда көз ойнолоктоп, эптеп эле рахат болсо болду, кийин рахат бүткөндөн кийин таштап кетем деген сыяктуу көп нерселер адамдын көзүнөн, анан адамдын жүзүнөн маалым болот. Анан экинчи тараптан бул жерде хадисте баса белгилегендей, аалымдар түшүндүрүп кеткендей, көз караштар тигилишип, баягы туталышкан кезде, эгерде Аллах Тааланын тагдырында жазса, жүрөктөр элжиреп, ошо бир жагымдуу болот. Сүйүү никеден башталат, ага чейин жактыруу болот. Ошонусун мен издегендей, мен көксөгөндөй экен, жылдызды жакшы бала турбайбы, же жылдызды жакшы келинчек турбайбы, келечекте мага жакшы келинчек болчудай деп, келечекти Аллах билет, бирок ошо көз караштан дагы көп нерсе чечилет деп атат. Анан кийин таквачылык кылма, болду деп атасына же апасына карап калып, болду сиздей эле болсо керек деп анан үйлөнүп алып, эртеси өкүнүп, бир көрүп койбопмун аттиң деп, же болбосо кийин мен сизге негизи чыкпайт элем, мындай кылбайт элем деген сөздөр эртең кеч болуп калат, айтылынбасын деп атат. Үйлөнгөнгө чейин көздү чоң ачып, жүзүн караш керек болот, жүзүн анан колуна деп те келет. Башка денесине, башкасына карабаш керек, мен кагаз куруп эле айтып кетип атам. Анан ошол учурда көңүл буруш керек. Колу кандай, мээнеткеч колбу, же жанагындай көлөкөдө өсүп калган колбу, көп нерсени бул адамдын жүзү негизи жакшылап, маани берген адамга көп нерсени чагылдырып түшүндүрүп кетет. Бул динибизде да талап кылынган. Аллахым баарыбыздан ыраазы болсун.